неме немеси окшош версиясы бул Esma Studio. Бул онлайн версиясы деп неметсе болот. Жанагындай эле бир аз айырмачылыгы бар. Мээрим, көрүп атасыңбы? Ооба, көрүп атам. Мынакей айырмачылыгы бул жерде мына көрдүңбү? Баардык панель инструменттер бир аз башкачараак. Бирок чыгарылышты ошондой эле маткат сыяктуу эле аткарсаң болот. Мына мына көрдүңбү? Визир бар бул жерде. Кайсы жерге апарсаң визир кирет. Анан мурунку киргизгендей эле, мисалы, кандай немени кылсак. Мисалы, 3 көбөйтүү бөлчөк дейлик. Онлайн болгонго байланыштуу бир аз неме болуп турат. Плюс, мисалы, менин интернетимде зависать этип атат го, сен неме айткандай. Мисалы, мынакей муну чыгарыш үчүн барабарды бассак, мунун эсебин чыгарат. Мурункудай эле, мисалы, эгерде биз өзгөрмөлөрдү колдоно турган болсок, менчиктейбиз, мисалы, 5 деген маанини. Мисалы, Бга менчиктейбиз 8-ти. А кошуу Б минус 4 дейлик. Мунун маанисин таба турган болсок, 9 болот. Эгерде биз бул функцияны, бул теңдемен эле туюнтманы өйдөрөөк чыгарсак, мисалы, А минус Б барабар десек, көрдүңөрбү? Не деп чыгып атат, Мээрим? Эмне үчүн А кызыл болуп калды? Ошибка деп чыгып атат го дейм. Неге? Ошол ушунда кызыл болгон. Туура эмес. Кызыл болгон бул туура эмес. Эмне үчүн? Анткени туура эмес жазып койдук да. Мына жерден функциялардан алып жазыш керекпи ошондо? Жок, функция эмес. Өткөндө биз Мынакей карап кой. Көрдүңбү? Айырмасын. Көрдүңбү, Мээрим? Мээрим? Мынакей карасаң, Мээрим, биз мону мына өйдөрөк койдум. Эмне болду? Асы кызыл болуп калды. Көрүп атасыңбы? Эгерде биз муну А менен Бнын ортосуна койсок, кайсынысы аныкталбаган болуп калды? экинчи Б аныкталбаган, туура эмес болуп калды ошондо. Эгерде эстесең, мен айтпадым беле? Биз өзгөрмөлөрдү маткат өйдөтөн төмөн, солдон оңго окуйт дегенбиз, Мына көрдүңбү? Бул жерде Абыз, мына могу А, аныкталып турат.
Б аныкталган эмес. Эгерде биз ушул эле туюнтманы ылдый жылдырсак, эмне болот? Чыгарылабы туюнтманын жыйынтыгы? Если туура эмес болсо чыкпай калат го. Если Чыкты, кызыл көрдүңбү? болбосо чыгат да Мына автоматтык көрдүңбү, түрдө. автоматтык түрдө чыкты. Анткени А дагы өзгөрмө, Б дагы өзгөрмөнүн мааниси бар. Эгерде биз муну экөөнү тең мына карап тур. Өйдөрөөк кылсак, булардан өйдө. Көрдүңбү? Биринчи Аны туура эмес деп атат. Муну кайра ылдый, Адан ылдыйраак кылалык. Мына. Экинчисинде Бдан кийин кылып атабыз, могу экинчи туюнтманы. Көрдүңбү? Бул жерде эсептеп атат. А биринчиси Бга чейин болгондуктан Быбыз аныкталган. Мына. Көрдүңбү? Айырмасын. Эми дагы бир неме кылалык. Мына мисалы, бул формуланын ичине кошуу С дейм. С дебейинчи, Сны неме деп атат? F деп коелу. F. Так, азыр шрифт оңдойм. F дейлик. Эми F'ге F'ти мына неме деп коет. Бул жерде ошондой бар бекен. Глобальная. Бул жерде глобальное равенство жок турбайбы? Мына бар экен. Жок, бул график линия экен. Жок, биякта неме, маткатта жок экен глобальный. Эсма студияда глобальное равенство жок экен. Ошо айырмалары көрдүңбү, кээ бир немелер бул жерде бул немеде жок. Маткатта эгерде биз жана мен айтпадым беле, 3 барабардын барабар 2 черточкадан турат, туурабы? Ооба, А, 2 черточка. барабар деген. Глобалдык барабар бул 3 барабар болуп калат. Могу 3 чейин болот да. Эгерде ошондой кылып туруп, F'ти ошондой кыла турган болсок, могу жердеги F'ти автоматтык түрдө эсептеп чыгара бермек. Бул жерде жок экен, мени Esma Studio'да компьютеримде маткат жүктөлбөй койгон. Esma Studio менен деле ошондой сыяктуу, эгерде маткат жок болсо, Esma Studio менен деле эсептөөгө мүмкүнчүлүк болот. Мына ылдый жака чыгарсак, көрдүңбү? А да аныкталган болуп атат, Б да аныкталган, F да аныкталган. Татаал туюнтмаларды деле ошондой сыяктуу чыгарса болот. Мисалы, мен силерге берген туюнтмада, мисалы, мынакей. Бөлөбүз, бөлчөк кылып туруп, 1,5 бүтүн 5 минус кашаны дейлик. Ага 6, 5 минус 4 көбөйтүлгөн 8 бөлөбүз 5 минус 4 минус 4 плюс 8
көбөйтүү. Пи деп коелу. Пинин немеси бар, туурабы? Берип. Эми мунун маанисин табалык. Мааниси момундай немеге барабар. Силер немеде биринчи лабораториялык иште ушундай мисалдарды чыгаргансың. Азыр сен телефонуңан деле браузер менен кирип Esma Studio мына мону көрүп атасыңбы? Могу ссылкасын. Мен сага. Мына. WhatsAppка жөнөтөйүн азыр. Ошол жактан деле кирип иштесең болот. Мындай сыяктуу эле калган башка теңдемелерди чыгарууга мүмкүнчүлүк бар. Менин компьютер менен кирип атасыңбы? Кире атам компьютер, ноутбук менен. Хорошо. Да, немеңди күйгүзүп койчу, мен скрин кылып алайын экранды. Хорошо, анда эмки сабакта улантабыз. Азыр уже 5 мүнөтүбүз калды. Хорошо. Өзүң иштеп көрсөң, неме өткөндө биз тапшырмаларды бербедим беле, Маткаттанчы. Esma Studio'дон аткарсаң болот ушулардычы. Анан кийин сабакка келгенде муну онлайн эле сакталып калат. Бизде компьютерный класстарда немелер бар да, интернет бар. Ошол жерден эле аткарган лабораториялык ишиңди көрсөтсөң болот. Мен мурункуда баягы маткап менен аткарганда почти бардыгын бүткөм да, өзүңүзгө көрүп өткөм. Бирок жоопторун текшербедим да. Сактап койгонсуң да. Билбейм, сактаган болчумун 300